направление ивент бар. Атын ивент деп коюп койдук. Мына ушу узартпа иш-чара, маданият жакпакты. Бунун ичинде маданий иш-чаралар кирет, ар жерде өтүп аткан конференциялар кирет, туристский конференция жана башка бүт иш-чаралар бул ивент ушунун ичине кирет. Бул өтө турган уюштуруучу жумуштар и ошонун баарынын тең уюштуруп, ошолордун баарынын тең жолду түзүп бере турган это эң чоң направление, экинчи направлениясы бул логистика. Логистиканын жумушу ортодо болсо мэрия турат, мэрия болсо логистиканын жумушуна жардам берет, биякта үйдүн ээси катары. Ивентке жардам берет. Бул өзүнүн бул жардам булардын ортосундагы иш-чарага биз киришпейбиз. Бул өздөрүнүн ортосундагы жумуштар, булардын арасында. Булар бизге чейин да жасап берип жаткан жумуштар. Бир эле задача ивент өткөрүш керек. Строгая иерархия. Бизде бир жетекчи бар, министр Азамат Капарович. Значит, Азамат Капаровичтин астында бияктан туруп, бул жакта да гана, бияктан дагы өкүлчүлүктөн, губернаторстводон же мэриядан мындай хаос болбош керек. Мен атым Союзбек Надырбеков, 29 жаштамын. Өзүм Өзгөн районунун Мырзаке айылынын кулуну болом. Бүт мектепти, бала чагым ошол жерде өттү, айылда өттү. Мен биз үй бүлөлүк ушул карапайым эле үй бүлөдө төрөлгөнмүн. Атам өзү болгону жана электрик, жанагы электрик болуп иштейт. Апам болсо медицина тармагынын кызматкер, медсестра болуп иштеп келди. Анан 4 тууганбыз. Окумду ийгиликтүү аяктап, өзүм максатым башында ырчы болом деп кыялданчумун. Ырчыга чейин футболчу болом деп кыялданчумун. Анан ал кыялдар бардыгы тең кандайдыр бир кадамга түрткү болот экен да. Анын негизинен ушинтип күн сайын күн түн дебей үйдөн качып отуруп футбол ойнойм деп футболго шашылып турнирлерге жөнөтпөй койсо кат жазып кабатыр футболго 3 күндөн келем деп эмне гана күндөр өткөн жок да. Анан ошондой күндөр өттү. Кийинчерээк футболчудан кийин котормочу болом деп бизде ошол чет өлкөдөн келген, Америкадан келген биздин волонтерлорубуз бар эле. Ал байкелер күнүнө чуркайт эле күнүнө. Мен тил үйрөнүшүм керек деп күн чак түштө алар менен кошо чуркап, жолдордо чуркап эмне зарыл дейм деп эч ким ошондо өмүрүмдө биринчи көргөм күн ысыкта адам чуркаганынча. Бирок ошол тилди үйрөнөм деген бир аябай катуу каалоо, чоң каалоо ушул нерсеге түрткү болду да. Кийин журналист болом деп чыктым, макалаларды жазып, андан кийин дагы кыялым өзгөрүлүп ырчы болом деп жыйынтыгында ырчы болом деген ой менен окуумду аяктадым. Анан Бишкекте Манас университетине тапшырдым. Консерватория бөлүмүндө 1 жыл окуп, андан соң дагы максатым, кыялым өзгөрүлүп, кой мен элим үчүн жардам бере турган, элим үчүн бир пайдалуу иш жасай турган адам болушум керек. Ыр менен мен көп деле салымым кошо албайт экенмин деген бир ой келди дагы. Ошонун негизинде ошол бюджеттик окууну таштап, Бишкек гуманитарный университетине ушул тарых бөлүмүнө корей тили боюнча тапшырып, ал аркылуу окуу аркылуу программа менен экзамен берип отуруп, Түштүк Корея өлкөсүнө ушул ички жана тышкы саясат ушундай багыт боюнча билим алып келдим. Буюрса окуумду аяктап, ушул мамлекет президентке караштуу башкаруу академиясында магистратураны аяктап, азыр аспирантурада окуп атам. Деги эле окуум боюнча да. Иштеп аткан жагым, иштерим азыр бир топ ушул туризм жаатында жумуштарды алып барып, жаштар иштери боюнча бир уюмду негиздеп, биз командабыз менен бир топ жаштар саясатында көп жумуштарды аткардык. Анан акыркы убактары 2016-жылы ушу экинчи көчмөндөр оюндарынан баштап, экинчи, үчүнчү көчмөндөр оюндарына катышуу, уюштурууга ушул бир командада болуп уюштурдук, оргкомитет менен иштедик. Жакында эле ушул Аравия өлкөсүндө чоң ушул этнофестиваль болду. Бул көчмөндөр ааламы деген. Бул фестивалды дагы ушул биздин командабыз менен барып уюштуруп келдик. Бул Кыргызстандан, бул деген эч качан болбогон иш-чара. Кыргызстандан 1200 адамды алып барып, бүттүн тең камсыздап, төлөп берип, 10 күн бою чоң деңгээлде дүйнө элин 90дан ашык өлкөнү чогулткан чоң фестивалда Кыргызстан өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтүп, башка элде Кыргызстан маданиятыбыз менен басып алдык да. Анан азыр учурда ушул сыймыгыз болгон Ош шаарыбыз түрк элинин маданий шаары деп, түрк дүйнөсүнүн маданий шаары деп ушундай бир кабыл алынды. Ошого карата иш-чараны ушул уюштуруп, азыр ушул командабыз менен уюштуруп жатабыз.
футболчулар эмне жумуш кылат? Коноктор үчүн жанагы чечилбеген маселелерин чечип берет. Ошол жер кир болуп калса, мусорларды тазалайт. Көчүп кетсе оңдойт, сел жүрүп кетсе тазалайт жана башка. То есть биз айттык да, бул биздин үйүбүз. Эгерде кичине ката бизден кетсе, значит баарыбыз да ката болот. Бул деген жалпы командалык жумушка терс таасирин тийгизет деген ойду биз ар бир волонтерго, ар бир ыктыярчыга берип, жыйынтыгында ачка калсак дагы, көчөдө калсак дагы, үйшүсөк дагы бир жыргап бир мындай чоң жумушту кылып атабыз деген мекенчилик сезимдин аркасында иштедик да. Уюштуруу иши бул негизи аябай кызыктуу бир иш да, аябай бир процесс, жаңы улам жаңы кадам, улам жаңы тажрыйба. Бир жумуш экинчи жумушка окшошпогону ушул бир кызык да. Себептен албетте биринчи жумуштан тажрыйбанын негизинде колдонуп биз экинчиге колдонобуз. Эң башкысы ушул түйшүк деп айтарым, жумуш башынан баштап туура эмес коюлса. Качан жанагындай системанын жоктугу, жоопкерчиликтүү адамдарга жоопкерчилик так бөлүнбөгөнү. Анан бир 10 адам болсо командада, 10 адамдын 2-өө активдүү болсо, сен эле ушул көп нерсени жумуштарды кыла аласың деп баарына жүктөп, тиги 8-ине жумушту бөлбөй, бул жумуш процессинде адамдын потенциалы ачылат да, дагы экинчи дыханиясы ачылат мисалы. Ошол нерсени да көрө билип, ошолорго өзүнүн талантына жараша жумуштарды бөлүп берип, талап коюп, аны кайра ала билип, ушул негиз жумуш коюлган себепте эч кандай кыйынчылыксыз, түйшүк эмес, бул кызыктуу бир командалык бир оюн менен өтөт да. Ошол нерсе болбогон учурда бул кыйынчылык. Андан башка жанагындай кээ ар кандай уюштурууда болот да. Кээ көчөдө жатып каласың, кээде тамак жетпей калат уюштурууда, же болбосо ушундай жолдо калып каласың. Мунун бардыгы тең бул техникалык маселелер, бул боло берет андай маселелер. Ал эми жалпы ушундай кичинекей бир маселелер чоң бир процесске өзүнүн бир залакасын тийгизбеш керек да. Биз деген уюштурууда чоң бир максатты коюп, ошого гана карап кыймылдаш керек. Андан башка нерселер бул жөн эле кулактын учунан чыгып кете турган нерселер болуш керек да. Негизи бизде азыр бул Түрксой ушул иш жумушун 2019 жумушунун алкагында бул түздөн-түз милдет Кыргыз Республикасы Маданият Маалымат жана туризм министрлигине жүктөлгөн жумушта. Анан биздин ушул уюштуруу комитетибиз бар. Дал ушул уюштуруу комитетибизде эң башында ушул министр Азамат Жаманкулов Капарыч өзү ошол жакта жетектейт. Ошонун багытында бизде эки чоң багыт бар. Биринчиси бул биз ивент деп атап койдук. Бул маданий иш-чаралар. Маданий иш-чаралар, ушул конференциялар, ушул туризмдик конференциялар, ушул чогулуштар болмокчу, дестинациялар жана башка. Бул жалпысынан ивент бөлүгү, блогу, экинчиси логистика бөлүгү. Логистика бардык ошол келген конокторду аэропорттон баштап жол, тамак, аш, жаткан жер, волонтер бут колуп, көз болуп бере турган бул негизги ушул логистиканын жумушу да. Биз азыркы учурда менин жеке ушул милдетим ушул логистика бөлүмүн азыр карап атам да, жоопкерчиликтүүмүн. Биз командабыз менен буюрса системаны түздүк. Дайыма ушу жолуккан жерде айтам, мен биринчи 2010 жылы ушул Түштүк Корея өлкөсүндө биринчи жолу билим алам деп барып калдым да. Барганда каяктан келдиң дейт. Анан мен Кыргызстандан келдим десем, Кыргызстан, Курдистан, дагы бир Киргизстан тилдери келбейт да. Анан каяктан бул эмне болгон өлкө дейт. Анан жок, Курдистан эмес, Кыргызстан деп. Анан местосын айткыла. То есть Кытайды билет, Казакстанды билет, Өзбекстанды билет. Ошол өлкөлөрдүн так ортосунда жайгашкан. Бул биздин өлкө, бул аябай экинчи Швейцария деп аталат деп мындай мактанып, ар кандай кылып, кооздоп айтсаң, Орто Азия турбайбы деп мындай айтат болчу да. Кийин бир жыл өтпөй мындай ошко колаң болуп кетти. Андан сырткары ушул 7-чи, баягы экинчи төңкөрүш болду, элдик революция болду. Анын жыйынтыгында биз өлкөбүз ушундай революциянын өлкөсү болуп калдык да. Ошол биринчи, экинчи төңкөрүш революция болгондо элдин бардыгы тең ушул илгериден чыгып чыкты да. Бул деген укмуш экен бул эл депчи. Бул деген ушунчалык жоокер эл экен. Экинчи президент эмес, бул деген 5 жыл мурда биринчи президенттин кубалап кеткен эл экен депчи. Бул бир жагынан ушундай эр жүрөк катары көрсөткөнү менен, экинчи жагынан бул аябай саясий стабилдүүлүгү жок өлкө экен, экономикалык өсүш болбойт деген бир мындай ойлорду берип атышты да. Кичине убакыт өткөндөн кийин көчмөндөр оюндары менен биз Кыргызстанга кичинекей өлкө болгонубуз менен чоң бир проект аркылуу дүйнө элин бириктире турган чоң бир мүмкүнчүлүктүү көчмөндөр оюндары аркылуу көчмөндөр маданиятын элге тарката алдык да. Бул нерсе аркылуу биз көчмөндөрдүн борбору, ушундай бир островок кочевников, ушул сыяктуу бир
имиджде калыптанып калдык да. Азыр Кыргызстан бир проекттер сунуштаса, мурда эми сен эмнени кыла алмак элеңер деген ой болсо, азыркы учурда кунт коюп мынтип биз кандай жумушту аткарабыз десек дагы, мына ишеним пайда болуп калыптыр да. Арабияга барганда көрдүк. Биз көрдүк да, Кыргызстанда кандай өткөрсөк, Арабияда андан дагы мыкты деңгээлде уюштуруп койдук. Же өзүбүздүн өлкөбүз болгондон кийин бардыгы тең башында бир жылда давай көрөлү, жасап көргүлө деген бир король менен ушундай келишимдин негизинде барганбыз да. Бирок өздөрү эсептегенден караганда бир канча эсе чоң жыйынтык көрсөтүп салгандыктан бизден мурдагы башка Америка ошол эле египеттиктер менен контракт түзгөндөр бар экен, баарын жок кылып туруп кыргыздар менен гана иштейбиз деп бизге 10 жылга контракт түзүлдү да биз мененчи. Буюрса мындай чоң жумушту быйыл болсо 1200 адам алып барсак, кийинки жылы бизге талап коюп атат. То есть талап мындай сунуш мүмкүнчүлүк берип атат да. 5000-6000 адамды алып бара турган чоң бир мүмкүнчүлүктү буюрса алып келдик. Кичинекейимде мен ушунчалык бир каалабасам апам мени гитарага берип койгон. 5-классымда ушу гитара мектебинде окуп, оон чыгарып, ыр чыгарып, ушул бош болгондо кичине гитара чертип, ырдап калчу адатым бар. Кантсе бир жыл консерваторияда окудум. Андан сырткары мен өзүмдү бир футболдун бир чоң фанатымын деп эсептеймин да. Бош болсом эле досторум миң чарчап турса, мен бардыгынан отказ беришим мүмкүн да, жок деп айта алам да. Бирок футболго жок дей албайм да. 3-тө болсо 3-төн 6-га чейин футбол бар десе мен кетип калам түнү. Анан эртең менен кийимдеримди алып алам. Анан барып душка түшүп туруп, даярданып, эртең менен саат 6-га чейин болсо душка түшүп мүмкүнчүлүктүү жетип болот. Анан эртерээк жумушка барышым керек болсо, барып жумуштун алдында уктап турам машинада мисалы. Ошон үчүн бир футбол бир жумада бир жолу чуркай койсом, ушунчалык өзүмдү бир оор сезип, бир жакпай бир нерсе. Ушундай болуп калат да, жандай көз каранды ушундай абалга келип калдым окшойт дейм да. Анан адамда хобби болбосо болбойт. Негизи мен саксофонго кызыгам, тенниске кызыгам, бирок албетте бир жагынан мүмкүнчүлүгүм да убактым да жок болгондуктан көп учурда ушул хоббини каалаган тиешелүү деңгээлде аткара албайм да. Экинчи көчмөндөр оюндарында мен как раз ушул инфраструктура, Кыршын жайлоосу ушул тармак боюнча координатор болуп иштедим да. Анан бизде ошо Кыршын жайлоосунда негизи эле уюштуруу башынан баштап чогуу жүрүп, анан бир күнү баягы өзүнүн уюштуруу комитети бизде жалаң жаштар да. Секретариатта жалаң эле ушул 29-28 жаштагы балдар да, бүт улуулар деле жок. Анан Аскат Акибаевич айтып калды. Ушул көчмөндөр оюндары болуп атат, бүт нерсе декорация турат, мына мамлекет бүт даярдык турат. Араңардан ушу бойдоксуңар барып үйлөнбөйсүңөр бирөөңөр деп мындай сунуш берип калды. Анан мен отуруп мен ойлоп койдум эле. Ошончо 1000 адамдын астында программага киргизелип атат да. Анан биякта иш чара болот, биякта адамдар турат. Анан биз бирөө тойду көрсөтөт 17-кылымда аны. Бирок той ичинде. Анан ойлоп коюп анан ким макул болсун депчи, кайсы жинди макул болот бул нерсеге, элдин астында үйлөнүп деп ушинтип кулагыма алган эмесмин, өзүм алган эмесмин. Анан кийинирээк келип ушул балдар ушул жака катчылыктагы ушул досум, жетекчи дос келип, Союзбек сени үйлөйлү деп атабыз деп ушинтип калды. Анан мен силерге эмне эксперимент болчу эксперимент билем, кантип үйлөнөйүн десем, мен планымда жок, бир жылдан кийин сүйлөшкөн кызым окуусун бүтөт. Жок, сен үйлөшүбүз керек депчи. Анан ойлонуп көрсөм, бүт нерсе турат. Алтынбек Аскаровичке айтсак, башкы режиссер, ал Союзбек, давай мен бүт жардам берем деди. Мен коюп берем деди. Анан жана башка бүтү бар да. Анан боз үйлөр турат дегеле, анан айтып, кой тарыхта калчу бир иш чара болсо, значит мен кылайын деп 5 мүнөттүн 10 мүнөттүн ичинде чечимди кабыл алып, анан үйүмө айтсам, чалкасынан кетишти баары тең. Каяктан болгондо да Кырчындан, анан мен оюмча биздин эки жактын түшүнгүчөктү той бүтүп калды окшойт. Анан 17-кылымда ошол түндүк жактан түштүктөн түндүккө келин алган бир салтты көрсөттүк да. Илгерки ошол 17-кылымда кандай кийингенин, кандай салт менен алып кеткенин, мунун бардыгы тең
документалдык фильм тартылып атат. Тартылган, азыркы буюрса уже бүтүп калды. Келечектеги максат мындай, баягы кыял деген нерсе бар да. Анан адамда кыял болбосо, бул аябай жарды адам да. Чөнтөгүндө акчасы жок, жарды эмес, максаты жок, кыялы жок, жарды деп коет. Анан кыял болсо конкреттешип бир ишке аша турган мезгил болгондон баштап уже максат, анан конкреттүү бир кадамдар ташталат эмеспи? Менин бир азыркы учурда мен кыялым эле деп айтайынчы. Ушул элиме кандай болбосун, ушу кандай жол болбосун, элиме кичине болсо да бир пайдам тие турган элдин уулу болсом деген гана бир оюмда. Мен үчүн мындай байлык же болбосо бир кандайдыр бир дүйнөлүк бир мындай көзгө күзө турган нерселер көп деле принципиалдуу эмес да. Бул өзүм көп эле өткөрдүм, бизнес кылып көрдүм, башкасына аракет кылып көрдүм. То есть бизнестен деле мени өзүмө жетиштүү болсо болду экен да. Андан көп нерсеге бирини 2 кылып, 2-ни 4 кылып, дальше 10-ду 20 кылып кете турган нерсе принципке туура келбейт экен. Ошон үчүн жыйынтыгында ушул элиме жардам бере турган бир жагын жүгүн тартыла турган бир элдин уулу болсом деген гана бир кыялым да.